Саламу алейкум мекендештер, жердештер. Бүгүнкү видеобуз машинага учет койгону ГАИга кантип госпошлинадан жазылып барыш керек. Ошол жөнүндө тартабыз. Биринчи эле госуслугага киресиңер. Все услуганы тандайсың. Все услугада эмнеде регистрация СТС деп турат, ошону тандайбыз. Мунун астына получить СТС ПТС деп экинчи турганды тандайбыз. Получить услуганы басабыз, мындай астында турат. Получить услуга. Бир аз загрузка болот ушундай. Кийин мындай болуп ачылат. Бул жерде өзү автомобиль или автобус деп белгиленип турат. Прицеп же болбосо башка средства транспорттор тандабайбыз. Собственник өзү коюлуп турат, ошондой чыгат. Бул жерде өзүңүн данныйың болот. Бул жерде данныйың болот. Көтөрө бересиң, өзү келет. Нерде место рожденияны өчүрүп салабыз. Биздики место рождения Кыргызстандыкы. Мен өчүрүп салам, меники өчүрбөсөм өтпөйт. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Буну өчүрөбүз. Бул жерде требование, не требование дегенден не требованияны тандайбыз. Бул номердики. Номер алмаштырган московский эместерди. Андан кийин эле бул жерге винди жазабыз, вин кодду. 9-кан. Вин кодду ставить кылабыз. Номер кузовка дагы виндикин коебуз. Номер шасси деген ал не обязательно, кереги жок, неде турат, өзүдө жазылып. Марканы жазабыз, кайсындай машина. Хенде деп жазылат. Хенде. Солярис. Год выпуска тандайбыз. Жылы канча болсо ошону тандайбыз. 2016. Калгандарын эч нерсени кереги жок. Эч нерсесин карабайсыңар. Жөн өткөзөсүң. Мен толтурам деп башты оорутпайсың. Андан кийин кайсы ГАИга жазыласың. Ошол ГАИни тандайбыз. Ал жерге кайсыл ГАИ экенин жазабыз. Нергеле мен Пушкинага жазылам постоянно. Пушкина десең өзү чыгат. Московская область, Пушкина деп чыгат нерден. Аны басабыз. Үйдө көтөрүп келген мынарга петичканы коебуз. Подать заявленияны басабыз. Нерге отделение функциясы карта чыгат. Андай жакындатып карайсыңар. Пушкина деп чыкты. Пушкинаны басасың. Нерде баскандан кийин астында выбрать время запись дейт, чыгат. Буну басасың. Календарь чыгат, нерде календарды басасың. Кайсыл күнгө жазыласың, ошону карайсың. Бүгүн 13-ү. Эртең мына 14-үнө коебуз мисалы. Мындай загрузка болот бир аз. Андан кийин бош сааттар чыгат. 9:27-ге жазыласың мисалы. 9:27-ге. Калаган өзүң саатын кааласың дагы.
подтвердитти басасың. Изменить запись дегенди жоң коесуң. Подать заявленияны басасың. Оплатить госпошлину. Если госпошлину төлөсөң, госуслугадан 30% скидка болот. Если наличие төлөсөң, ГАИга 850 рубль төлөшүң керек. Анын 80 рубль комиссия алат. Ошо менен 930 рубль комиссия терминалга салышың керек болот. Ал жерден ыздач бербейт. 930 эмес 950 салышыңа туура келет. Если майдаң жок болсо 1000 рубль саласың, 1000 рубльдан да ыздач бербейт. Ошол үчүн госпошлинаны через госуслуга төлөсөң 600 рубль төлөп каласың. 595 рубль төлөнүп 600. Оплачу позже басып коесуң, болду. Мына эртең 14 күнгө эртең менен саат 9га биз жазылдык. Запись кылгандан кийин бир 15-20 мүнөттөн эмнеге өзү чыгып калат, пайда болуп калат. Госпошлину төлө деп. Негизи 850 рубль төлөнүш керек. Ал 30% скидка менен 595 рубль болуп калат. Буну басасың. Оплатить деп басасың. Мына жерде мурда төлөп жүргөн болсоң, номерлерин, карталарың болот. Ошо калаган картаңды тандап төлөй бересиң. Мен мурда төлөп жүргөм, ошол менен карталарым уже бардыгы уланган. Если биринчи жолу төлөп алсам, деди картаны кошо турган жер бар, ошо картаны коштуруп төлөп кете бересиң. Буга биринчи эле жолу госпошлинге өзүң биринчи данныйларың регистрация кылыш керек. Ошондо гана кирип туруп регистрация запись кылганда өзүң данныйларың сразу эле чыгып калат. Если эч нерсең жок туруп эле госуслугага кирип алсаң, анда сенин данныйларың чыкпайт. Биринчи өзүң данныйларың полный регистрация кылып даярдап алышың керек. Дагы бунун жакшы жактары, бул госпоштадан жазылып баргандан кийин 9:45ге жазылыппы, 9:47ге жазылып, өзүң калаган саатка жазыласың. Ошол саатка барып ГАИдан без очередь машинаңды учет коюп келе бересиң. Если жазылбай барсаң, эртең менен таң атпай барып живой очередке туруп талон алыш керек. Таң атпай саат 4-5терде кетиш керек, барышка туура келет. Живой очередке аласың, кайынча очередке туруп каласың, талон аласың. Ошо менен обедтерде ишиң бүтүрүп келет. Таң атпай барасың, обедтерде ишиң бүтүрөсүң да, анда бүтүп калса. Ал эми жазылып барсаң, саат 9га жазылсаң, 9да барасың, 10га чейин бүтөт, келе бересиң. 10га жазылсаң, 11ге чейин бүтөт, келе бересиң. Госпошлинен жазылып барган жагың эң жакшы жагы ушул жагы. Без очередь ишиң бүтөт. Мына авыл кечеги менен жазылып аткан машина Hyundai Solaris. Жаңы номер 164 Саратовский регион. Буга азыр лицензия жасап таксиге чыгарабыз. Если лицензия керек болсо, кайрылып бериңиздер. Желтый, белый бардык машина лицензия жасайбыз. Бул ГАИнин жакшы жактарын да айтып коеюн. Пушкинага мен эмне үчүн жазылдым? Башка жакка барсам да болот эле, мен именно Пушкинага бардым. Болсо мына желтый машиналар Москвадан өтүш керек эле. Пушкинада мына трешнаны көрдүңүздөр, мындайдан кеткен. Нар жагы Нарана чейин кеткен. Нар жагы мына чейин келген. Мындайдан кеткен, бул дагы. Мындайдан барып уланат ошого. Бул жакка кеткен. Ушул трешна менен башка ГАИлерден өткөзбөйт. Өткөзөт. Кээ бир ГАИлерде өткөзөт. Ошол өткөзгөн ГАИлердин бириси ушул Пушкинада. Бардык ГАИдан өткөзбөйт. 95% жерден өткөзбөйт, 5% жерде өткөзөт да. Ошонун бирөөсү ушул Пушкинада ГАИлери. Андан сырткары дагы бирөөнү айтып коеюн. Өткөнө белый, желтый, серый машина менен келгем. Анда мындай аркасында астында порогу серый свет болот, анын бардыгыңыз да билесиздер. Ошол келген экен серый. Мындай келгенде нерден кара бампери башталат, өзүнүн кара болуп кетет, пластик. Ошол жеринде серый жок экен. Мына жерде бар, бул жерде жок. Мындай эле келген кичине эле жер жок да. Ошону болсо мытышынан өткөзбөй койду. Серый эмеңер жок экен, паласыңар жок экен депчи.
Ошол эле жерден өткөзбөй оны ошодон эле чыгып кайра Пушкина барып Пушкинадан өткөздү да. Пушкинанын мына ушундай жакшы жактары бар. Анча мынча мелочевкаларга көңүл бура беришпейт. Эми дагы бир жакшы жагы. Мисалы, органдын адамдары, органда иштеген адамдар кайрылып келсе бир жакшы мамиле кылышпайт, анын баардыгыңыздар билесиздер, өтө грубо тийишет. Москванын гайлары тем более анын баардык айга барып жүргөн баардыгы билет. Менттери тем более. А бул жердин гаишниктери барсаң өтө сылык мамиле кылат, түшүндүрүп берет баардыгын. Мисалы, гайдан өтпөй алып жүргөн адамдар билет, купили-продажаңан ката кетип калып отказылган болсоң, сыртка чыгып кайра жаңылап келсең, аны башка гайдалар өткөзбөй сырады. Сен саткан адамды каяктан таап келип, кантип жазып келдиң, бир пастале деп. Ошол жерден такап туруп алышат. А бул жерде болсо өздөрү айтат, жерин катып болуп калыптыр, барып турулап кел деп. Эшикке чыгасың, колуң менен жазасың, компьютерден жаздырасың, жарым саат 15 мүнөт турулап келсең, кайра принимать эте берет документтерди. Адамдары, гаишниктери, банкка кирсең, банктагылар кредит бериш үчүн же карта бериш үчүн аябай сылык мамиле кылышат го. Ошол сыяктуу сылык мамиле кылышат да бул гайларчы. Өтө ыраазы болдум, өтө сонун. Гаишниктер аябай жакшы гаишниктер. Сиздерге дагы сунуштайт элем ушу 5-15 мүнөт убакыттарды карабай, же болбосо бир азыраак тезинин көзүн карайт, ошо Пушкинага барсаңыздар күйбөйсүздөр, нааразы да болбойсуздар. Довольно бол ишиңиздерди бүтүрүп кетесиздер да. Мен баа саат 9:20-га бардым эле, азыр 10-дан канча өтүп калды, ишим бүттү. 1 саатта ишим бүттү. Башка жактарга барсаңар таң атпай барып талон алышың керек. Адам гыжырайт эми. Королев, Пушкина, Королев, Мытыши, Химки, Марина, Страгина, көп гайларга бардым. Акыры келип ушул жерге токтолдум да, ушул жер эң жакшы жер экен. Анан кийин дагы бир гайы бар, Москвадан өтөм десеңиздер. Метро Алтуфия жактарда, Лобненская 21 деген адреске барсаңыздар, ошол жердин гайлары да жакшы. Ушундай достор, ушул видеону таркатып коюңуздар. Ушу машина оформить этип, машина саткандар азыр бизде Москвада 50% кыргыздар эле ошондой болуп калды. Азыр баардыгы эле машина алып сатат, гайга бартат, улары болуп настроениялары түшүп атат. Кыжалат болуп жүрүшөт, документтерин итип алыш. Ошолордун баардыгы Пушкинага барып, ушул видеонун ошолорго жетишине себепкер болуп калыңыздар. Лайктан басып, подписка болуп коюңуздар. Жана видеону бөлүшүп коюңуздар, сиздерден сураган.